Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүнкү сабагыбызда ын мүчөсү менен таанышып алабыз. Ын мүчөсү өздүк мамилени уюштуруучу мүчө. Анда эмесе балдар, өздүк мамиленин колдонулушуна көңүл буралы. Өздүк мамиле, башкача айтканда, ын мүчөсү кайсы бир кыймыл-аракет субъекттин өзү тарабынан жасалганын билдирет. Мисалы, Акылай жуунду. Мында суроо: Акылай кимди же эмнени жууду? Ал эч кимди же эч нерсени жууган жок. Акылай өзүн өзү жууду. Өзүн өзү жууду дегенди Акылай жуунду деп колдонобуз. Демек, анын кыймыл-аракети өзүнө багытталды. Ын мүчөсүнүн түрлөрүнө көңүл буралы. Ын мүчөсү жалгана турган сөз үндүү тыбыштар менен бүтсө, жөн гана н тыбышы уланат. Мисалы, жуу, жуун, тамакта, тамактан, жашы, жашын. Ал эми ын мүчөсү жалгана турган сөз жумшак же каткалаң үнсүздөр менен бүтсө, анда ын, ин, ун жана үн болуп өзгөрөт. Мисалы, кирин, көрүн. Каткалаң үнсүз тыбыштардан к жана п тыбышынан кийин к тыбышы г болуп жумшарат. Мисалы, как. Какын эмес, кагын. Ал эми п тыбышы б тыбышына алмашат. Мисалы, жапын эмес, жабын. Өздүк мамилеге мисалдар: Адилет бала бакчага баруу үчүн кийингенди үйрөнүшү керек. Демек балдар, бул жерде Адилет өзүнүн кийимдерин кийгизүүнү үйрөнүшү зарыл. Айжамал кечеге даярданып, боенуп, сулууланып жатат. Бул жерде Айжамалды эч ким боегон жок. Ал өзүн өзү боенуп, сулууланып жатат. Нуркыз туулган күнгө жарашыктуу кийинип, жасанып жатат. Бул мисалда, биринчи мисалда, Акылайдын чачын апасы тарап жатат. Ал эми экинчи мисалда Елена таранып жатат. Еленаны эч ким тараган жок. Елена өзүнүн чачын өзү тарап жатат. Кичинекей Сейде оюнчук аюунун аркасына жашынып калды. Бул жерде Сейде эч кимди жашырган жок. Өзү жашынып калды. Балдар, ын мүчөсүнүн колдонулушун түшүндүңөргө деп үмүттөнөбүз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.